Мисалы, сиз көрүп жатсаңыз, ошо балдарыңыз көбүнчө кызыңыз мисалы, менде кызым бар, ошо фильтр менен көбүнчө өзүн фильтр менен тартабы же өзүнөн уялбайбы. Анан сен сулуусуң, эң сулуусуң деп кыздарыбыздын өзүнө болгон ишеничин мындай жогорулуп турушубуз керек да. Анан деген сен эң сулуусуң, сен сага эч ким жетпейт, сен карачы кирпиктериң кандай сонун деп, анан ал өзүнөн уялбай, өзүнө ишенген адам болуш керек да. Мен ойлойм, сиз сонун ушундай кеңеш бердиңиз. Мен да кызым бар, ошо азыр чоңойтом, сен принцессасың, абдан сулуусуң депчи. Анан ошол чындан эле өзүңө ишенбесең, чындан эле да кантип анан чоңойгондо жашоого кантип жашоону карайсың депчи. Көбүнчө чындан эле кыздары азыр мен ушундай толук болуп кеттим деп, анан анорексия башталады, булимия деген оорулар кирет. Ошол оору болгондо, мындай эң жеңилдери болсо, бул депрессия, өзүңдү жаман көрүү, ошолор чындан эле сонун кеңеш айтып кеттиңиз. Балдарды биринчиден мактап, колдоп, экинчиден чындан эле карап туруш керек. Эмнеге сен эме фильтр менен өзүңдү тартып атасың сүрөткө депчи. Кел өзүңдү чындан бетиң менен тарткын депчи. Анан анын оюн пикирин угуп, мүмкүн ал жөн эле мода деп, мүмкүн чындан эле уялат ичинен.